Программабызды улантабыз, урматтуу туугандар, көчмөндөр оюнун биз бардыгыбыз чыдамсыздык менен күтүп отурган учурубуз. Ал эми биз ошол көчмөндөр оюнуна даярбызбы? Даярбыз, көрүнүп турбайбы? Даярбыз. Сөзсүз түрдө даярбыз. Мына ушул көчмөндөр оюнун ушундай колдоо максатында жаштардан түзүлгөн демилгечи топтор бар. Алар атайын ушундай жакшынакай флешмоб өткөргөн. Ошолор инсандарды чакырганбыз конокко. Бизде конокто Сайызбек Надырбеков Жана дагы Бекбай Тыныбек уулу бүгүн бизде таңкы конокто. Саламатсыздар, кутмандуу таңыңыздар менен. Куш келипсиздер. Саламатсыздарбы? Маанай жакшы. Бар 5. Флешмобду көрдүк, аябай сонун болуптур. Бул идея кимге таандык болду? Эмнеден улам ушундай флешмоб өткөрөлү деп чечтиңиздер? Эң негизгиси көчмөндөр оюнуна биз баарыбыз тең мыкты жогорку деңгээлде өтүшүнө каалоо тилек болуп, жөн эле сыртта карап тура бербей, кичине болсо дагы өзүбүздүн колубуздан келген салымыбыз менен, күчүбүз менен салым кошолу деген максатта ар кандай уюмдардын, ошол эле саясий жана партиялардын жаштар канаты өзүнүн жеке уюнум, партиям дебей, бат кызыкчылыктарын четке кагып, көчмөндөрдүн оюндарынын астында бириктикте демилгелүү топ түзүп, жаштар тараптан мындай бир жакшы. Анан ар кандай жана багыттарда иш алып баратабыз, жана ошол эле реклама, ошол эле видео тармактарды, ошолордун бири бул бир программасы бул флешмоб кылып, да ушул Бекбай денибиздин жетекчилигинин астында ошол флешмоб уюштурулуп калды. Жакшы. Бекбай. Анда Бекбайга сөз берели, андан кийин жетекчилик кылдыңыз. Бат эле тартылдыбы? Бул флешмобко негизинен бир жума даярдандык. Бул жерде салым кошкон, бизге көмөктөшкөн республикалык жаштар ордосуна ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Алар жаштардын демилгеси деп колдоп беришти. Андан сырткары бул жерде жанагы көчмөндөр оюнунун логотипини негизинен асфальтка түшүрүү аябай кыйын иш да. Бул нерсени тарткан художник байкебиз, Толгойбек байкебиздин эмгеги чоң. Негизинен бул флешмобко 300ге жакын киши катышты. Мыкты деңгээлде өттү деп айта алам. Чогултуу 300ге жакын. татаал эле болсо керек. Аябай татаал болду, себеп дегенде 40 градус күн ысык болду. Ошого байланыштуу волонтерлор келип өздөрү 3 сааттан ошол асфальтты боешту. Негизинен биз койгон максатыбызга күндүн ысыгына карабай жеттик десек болот. Жакшы, эми мен көптөн күткөн, жана дагы биздин телекөрүүчүлөр көптөн күткөн, ошол сиздер айтып кеткен, сиздер уюштурган видеонун флешмобду азыр көрө алабыз, э? Ооба, мен айткандан бир көргөндөй, ошол флешмобду сиздерге тартуулайбыз, андан кийин жолугушабыз. Сөзсүз түрдө бул видео кубандырат. Мен ойлойм бардык телекөрүүчүлөрүбүздүн жүрөгүнөн орун алды. Ал эми Бекбай, Сайызбек, ушунча адамдарды чогултуп, анан кийин баягы синхрондуу бий деп коебуз го. Ошонун бардыгын даярдаган кандай болду? Ким режиссерлук кылды? Негизинен жанагындай эле жогоруда айтып кеткендей эле күн ысык болду, аябай. Ага чейин бул волонтерлор, көчмөндөр оюнунун ачылышында бийлей турган волонтерлор бардыгы, ал жакта бардык музыка алмашкандыгынан бийлери алмашып, ошол күнү 3 саатка жакын даярданышкан. Бул ал башка бийге, андан кийин биздин флешмобко келгенден кийин аябай балдар чарчап калышты. Жана ошол эле учурда секретариат тарабынан бизге сууларды жана башка желектерди бөлүп берип, биздин демилгебизди колдоду. Негизинен ал жакта бийге синхрондуу эмес, ар кандай флешмоб ар түрдүү болду. Негизги максат бул жерде көчмөндөр оюнунун логотиби түшүрүлүш керек болчу, ошого жеттик. Жана бул жагында VNG, анан сол жагында 2016 деп жазылыш керек болчу. VNG деп жазганыбыздын максаты бул ролигибизди башка чет мамлекеттерге чыгаруу максатында англис тилинде жаздык.
Ооба. Анан кийин биз өзүбүздүн профессионалдык кесибибизден билебиз. Бир канча секундтук бир көз ирмемди тартыш үчүн кайра дубльдар, кайра кадр алмашуулар жана ошондой эле кайра ушундай эмгектер талап кылынат да. Ушул тартууга негизи өзүнө эле тартууга жанагы коптер асманга учуп атпайбы? Ошол жери эң баягы орус тилинде айтканда сочный же болбосо эң даамдуу жери ошол жер да. Ошол жердин тартууга канча убакыт кетти болду экен? Алга бизге ашыкпыз жарым саат кетти. Бул дрондор менен тартууга биздин айтыш фильм аябай чоң салымын кошту. Кечирим сурайм, тасма аябай чоң салым кошту. Кайра эле күн ысыкка балдар качышат жетке. Кайра эле чакырып келип жанагы жайларына коебуз. Кайра дрон көтөрүлөт, ошентип олтуруп жарым саат убакыт кетти. Чындыгында эң негизги ошол логотипти чыгарыш виртуалдуу болду. Татаал. Кыйла татаал болду. Жакшы ошондой да азаматсыздар. баягы бир кадрды тартыш үчүн бизге бир канча секундтук эле болуп чыкты. Даяр продукция тартканы жарым саат. Ооба, чындыгында. Ошондой болмок. Кантсе дагы биздин жаштар бардык катышкан сиздер дагы баягы кыргыз элине жараган мыкты инсандар экенсиздер, патриот экенсиздер. Ал эми өзүңүздөр көчмөндөр оюнуна барасыздарбы? Даярдык кандай? Мынакей биз даярбыз. Мындай кийимдерибизди кийип алып эле даярбыз деп атабыз. Биздин иш чаранын атагында азыр жылдыздар дагы көзүңүзгө көрүп жатсаңыздар керек, колдоп берип атышат. Бир топ жылдыздар мен көчмөндөр оюнуна барам, сизчи даярмы деген сыяктуу мындай чакырыктарды таштап атышат да. Биз албетте сөзсүз барабыз. Өзүбүз жеке активист катары биз кырчында, жалпы кырчындын жана ыктыярчы тобун жетектөө менен алкагында анан башталышынан аягына чейин кызматыбызды өтөйбүз. Күнү түнү ошол жакта болобуз деген ниетибиз бар. Учурда ошол иш менен катуу даярданып жатабыз. Жакшы экен, ошол ыктыярчылардын саны канча болду экен? Негизи мындай дүйнөлүк масштабтагы иш чараны өткөрүш үчүн бир жок дегенде миңдеген ушундай ыктыярчылар керек болушу керек эле. Канча болду? Ыктыярчы бул жолу дүйнөлүк стандартка ылайык кылып тандоодон өттү. Бул республикалык жана жаштар ордосу, Манас жаштар ордосу тарабынан конкурс менен бизге кырчын үчүн гана айтайын, 70 волонтер ыктыярчы кабыл алынды. Бул англис тилин аябай жакшы жогорку деңгээлде билген студенттер, жаштар болду. Андан сырткары 50 активистти биз алдык. 50 активист бул тоже өзүмдүн жүрөгүм менен иштеп берем деген каалоосу зор адамдар. Андан сырткары жергиликтүү, ал жакта местный деп жергиликтүү жаштардан түзүлгөн 50ге жакын жашта активист жаштар бар. Алар ушул өздөрүнүн жерин жакшы билет дегенде иштеп беришет. Андан сырткары 40 чоро бар. Атчан менен жүрүп тартипти карап бере турган ошол эле Касым Тыныстагов атынан университеттен активист студенттер келет. Баары биригип 300ге чукул адамдар ыктыярчы болуп катышабыз. Бекбай, сиз барасызбы? Албетте, мындай Кыргызстанда өтүп аткан мыкты иш чарага барбай койсок болбойт, өзүбүздүн салыбызды кошпой койсок болбойт. Ошол себептен мен өзүм ачылышында, бизде көчмөндөр оюнунун ачылышында 500ге жакын волонтер болот. Ал жакта кураторлор деген сөз бар. Булар кураторлор ошол жердеги 500 адамды бөлүп ошолорго бөлүп беришкен. Ошол жакта мен да куратор болуп калдым. Андан сырткары бул ачылышынан кийин мен дагы Кырчынга барамын. Кырчында бул өзүмдүн ыктыярчылыгымды көрсөтүп, кандайдыр бир деңгээлде болсо дагы ошол биздин брендибизди колдоого жардам берем. Жакшы. Биз дагы бардык талапка төп келеткенбиз. Ниязбек Көздүбең ыктыярчыга. Бизди дагы кошобуңуздар, биз дагы салымды кошуп келели. Тамаша, сөзсүз түрдө бул. Негизи азаматсыздар, дагы бир жолу чындыгында биз сыймыктанып атабыз, ушундай. Сиздей патриоттор бар экен. Азаматсыздар, алдыга карай дагы ишиңиздер бүгүндүү улансын. Келип бергениңиздерге рахмат. Ийгиликтер коштолсун. Бар болуңуздар жана ошондой эле көчмөндөр оюнун буйруса чоң жетишкендиктер менен, чоң ийгиликтер менен өткөрүп алалы. Сиздин колуңузга рахмат. Ооба, ар бирибиздин колубуз жардамга тийсин. Андыктан урматтуу көрүүчүлөр, сиздер дагы өзүңүздөрдүн салымыңыздарды кошуңуздар дейли. Ооба, сиздерге ийгилик, чоң рахмат. Рахмат.